Assalamu alaikum, урматтуу Москва Тайм каналынын көрөрмандары, автосүйүүчүлөр. Бүгүн биз дагы деле болсо Мейджор авто Новорижский шоссе 9-километрине келдик. Ушул жерден унаалардын бааларын көргөзүп бермекчимин. Андыктан бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Болуп турган Kia Rio'дан баштасам, автомобиль Ня деп жазып коюптур. Бул таксиден кийинки машина экен. Яндекстин брендтери сыйрылып аптыр. Мунун өзү свети кара экен негизи. Бар жок терезе көтөргүчтөрү электрический. Кондиционер бар экен. Мультируль. Мындай тряпочный салон. Машинанын абалы жакшы эле көрүнөт. Bunun çıkarılan жылы 2018, объем 1.4, коробка автомат, баасы 720 000 рубль. Пробег 109 893 километр. Баасы 720 000. Мындай летний резиналарда штампованный диска. Москвада машина алып таксиге иштейт элем дегендерге аябай жакшы вариант. 2018 жылда жаңы экен. Баасы 720 000 рубль. Ушундай сары цветтеги машиналар дагы турат, аларды дагы сиздерге көргөзөм азыр. Тиги жакта Skoda Octavia, Hyundai Solaris'тер турат. Аларды дагы көргөзөм азыр сиздерге. Таксиге иштейт элем деп издегендер үчүн бул жерде Hyundai Solaris. Бул дагы таксиден кийинки унаа экен. Мындай тряпочный салон. Кондиционер бар экен, штатный. Штатный магнитофон да орнотулган. Өзү свет ак экен. Таксиге ылайыкташтырып, муну сары пленка чапташкан. Мындай летний резиналарда, штампованный дискаларда. Машинанын абалы аябай жакшы экен. Мунун чыгарылган жылы 2018, пробег 125 000, коробка автомат, объем 1.4. Баасы 720 000 рубль экен. Автомобиль Дня деп жазып коюптур. Бул арзандатылган баалар. Анан көп эле ойлойт экен, таксиден кийинки машина аябай эзилген, түгөнгөн машина деп. Жок туугандар, бул компания лизингке машиналарды берет. Эгер лизингин төлөй албай калса, кайрап алып сатат. Бул эч кандай түгөнгөн машина эмес, жаңы машиналар дагы ушундай тапал болуп калат арзан баада. Машиналар аябай жакшы абалдагы машиналар, сары машиналар. Алсаңыздар эч күйбөйсүздөр. Такси кылам дегендерге аябай жакшы вариант. Торпедалардагы, салондордагы аябай таза. Машина жаңы эле боюнча экен. Баасы 720 000 рубль. Бул Skoda Octavia, бул дагы мондай таксиге ылайыкташтырылган сары цветте. Өзү негизи свет ак экен. Таксиге иштейм десеңиздер, бул класс комфорт класста иштейсиздер. Штатный магнитофон, кондиционер бар экен, подогрев сиденья, подогрев заднего лобовой деп, арканкы эмесин дагы лобовойун дагы ысытса болот экен. Бар жок терезе көтөргүчтөрү электрический. Штатный подлокотник. Машинанын абалы жакшы эле абалда экен. Пробеги 118 838 километр. Жылын баасын сиздерге айтып өтөм азыр. Мунун чыгарылган жылы 2019, объем 1.6, коробка автомат. Баасы 925 000 рубль.
арт жагынан дагы көргөзүп коеюн сиздерге. Баасы 925 000 рубль. Бул Solaris 1.4 эмес, 1.6 экен. Кечиресиздер. 2018 пробег 125 000. Такси кылам дегендерге аябай жакшы вариант. 1.6, 1.4 эмес. 720 деп жазып коюптур. Муну содалашса 680ге чейин түшүрүп алса болот. Такси кылам дегендер шашылыңыздар, Москвада көрүп аткан болсоңуздар. Бул эки вариант аябай жакшы вариант. Бул комфорт класста иштейт. 2019. Ошо пробеги дагы аз, 118 000. Бул Москвада аз эле болуп эсептелет. Баасы 925 000 рубль. Ушул 3 машинаны алып калганга шашылыңыздар.